саламатсыздар, урматтуу радиочулар. Биз эл наркы нускасы жана идеологиясына багытталган Башат уктуруусун баштайбыз. Саламатсыздарбы кадырлуу радио угуучулар, Башат программабыз башталды. Акыркы кездери биз экологиялык тазалыкка өзгөчө көңүл буруп, жеген тамагыбызды, кийген кийимибизди, жашоо шартыбызды бардыгын экологиялык тазалыкка, таза алып жүрүүгө, таза нерсе жөөгө аракет кылып жүрөбүз. Андыктан бүгүнкү эфирибиз дагы мына ушу органика багытында болмокчу. Ал эми студиябыздын мейманы Кыргызстан органикалык кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Султан Сарыгулов. Султан агай, биздин студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Маекти Мирхамит Токтогулов жана мен Найзира Абдукаимова алып барабыз. Султан агай, студиябызга кош келипсиз. Биз улам заман өзгөргөн сайын табигый тазалыкка, экологиялык нукралуулукка өтүп жаткан учуру жашоонун бардыгы. Биз канчалык геосаясатта түрлүү географиялык өзгөрүүлөргө тушканыбыз менен адамдын эң негизги керектүүлөрү, тамак аш, жүрүм турум, табиятка болгон мамиле фундаменталдык түшүнүктөрү кайрадан жанданып аткан учурда, ошондой учурда кыргыз элинин атайын бир үркөрдөй топ десем жаңылышпайм, себеп дегенде аз эле киши, бирок ушул кыймылды, органикалык кыймылын, тазалыкты, экологиялык тазалыкты, таза тамактануу, таза кийим-кечек, таза мамиле, таза жан дүйнө маселесин көтөрүп жүргөн, комплекстүү иштерди жасап жүргөн сиздердин кыймыл болуп атат. Алгач ушул органика кыймылынын, органиктердин түзүлүүсү, башталышы, негизделүүсү мага кызык болуп атат да. Качан баштадыңыздар эле, ушуну айтып берсеңиз. Бул аракет 2010 жылы чаң топлом болгондо мен как раз ошол убакта Евразия өлкөлөрүнүн техрегламентин иштешин тобун жетекчи болчумун. Анан ошо документтерди министр кол коюш керек, министр экономики. Вот ошого барып Минэкономикадан жооп калдык, бир топ. Анда баары шок болуп, эмне кыларыбызды билбей. Дерде ушундай ошто, берде аянт, анан кийин ошто чоң кыйын кырдаалга туш келип калганбыз. Айла жок, конечно, жанагы берки биздин жумуштан бөлөк жалпы абалдын тууралуу сөз чыгып кетти. Аны ошол жерде дагы бир Калинур Садыров деген иштеген ошол убакта. Ал айтып калды, мына берде жердешим бар экен, Санжар Суланкулов, ветеринар экен, тааныштырып коеюн деп тааныштырды. Анан үчөөбүз ошо абалды эметип талкуулап эмне кылабыз. Міне 5 жыл сайын президент качып дүйнө жүзүнө шеременде болобузбу же өзүбүздүн бир мына 30 жыл анда 20 жыл болуп калган. 20 жылдын ичинде Швейцария болобуз дедик, Япония болобуз дедик. Бирок чындап айтканда биз Кыргызстанбыз. Кыргызстан боюнан калышыбыз керек. Бирок мунун азыркы дүйнөлүк деңгээлде болуп аткан окуялардын шартында биз кандай шартыбыз бар, кандай негиз бар деп ошону сүйлөшүп калдык. Анан Санжар сунуштады, биз агрардык өлкөбүз. Ошо агрардык өлкө болгондон кийин ушундай өнөр жай өлкө, экономика жакын арада боло албайбыз. Дагы келечекте ошо айыл чарба өлкө болобуз. Анан ошо айыл чарба тармагында иштеген адистерди чогултуп, биз элге, депутаттарга, бийликке бир негизделген сунуш бербейликпи? Кандай биздин ордубуз, кандай азыркы өзгөрүп бараткан дүйнөдө деп. Анан туура таптык. Где-то бир 20 чакты адистер чогулду, айыл чарба тармагында иштеген. Малчылар, ветеринарлар, агрономдор, семеноводдор, үрөнчүлөр, арчылар баары чогулуп, анан чын эле талкууладык. Биз айыл чарба экономикабыз, өлкөбүз. Шартыбызда ошого ылайыкташкан. Тоо, жайыттар 93%, 93%тан көп бул тоо, жайыттар. Анан азыркы дүйнө жүзүн каптаган базар экономиканы жылдырган химиялык абдан чыланган айыл чарбадан биз мындай утулуп калабыз. Себеби көлөм жагын унутулабыз. Бул бир көлөмү чакан. Мисалы Кытай бар, Россия бар, Казакстан, алар менен биз теңдей албайбыз. Анан нарк жагынан да биздики кымбатыраак чыгып атат. Биздики сугат. Даже малчылардын эмеси тоолуу шартта мунун наркы да жогору болот. Талаачылык болобу, малчылык болобу. Анан анда бизде эмне?
эмнеден биз мындай артыкчылыгыбыз каерде? Сапатта. Ошо биз арбактан атлардан калган Кудай берген бир жерибиз бар экен, мөңгүлүү жер, ала тоо жерибиз, таза мөңгүн суусу, таза аба, булбаган жер. Вот ошону биз эбин таап иштетсек, ошо биздин артыкчылыгыбыз ошондо. Муну азыркы эл аралык деңгээлде мындай түшүнүү менен айтканда бул органик премиум класс. Органика бар, мисалы Европада бар, бөлөк өлкөлөрдө бар. Бирок бул эң органиканын жогорку деңгээли премиум класс деп коет. Анын баасы бир топ өйдө. Вот ушул жагынан биз ошо өсүүбүздүн шартыбызды туура пайдаланып, аны баалап, сактап жылдырсак, биз буюрса ушул жактан чыгып кетебиз. Себеби азыркы мына биз 3 жылдан бери дүйнө жүзүн каптаган ковид баарын чөкүлөтүп койду дүйнө жүзүн. Себеби азыркы адамзаттын иммунитети түшүп калган. Анын себептери көп, бирок бул негизи себептери бул булганган аба, булганган суу, анан жазалма оокат болуп калды. Азыр биз магазинге барып жеген оокаттын бул эмне экенин биз билбейбиз. Сатып аткан сатуучулар да билбейт. Ким өндүрдү, кандай өндүрдү, эмне заттар кошулду. Мисалы мурун союз убагында баарыбыз билчүбүз. Огороддо өскөн, чет айылда өскөн бул таптаза, анык азыктар болчу. Ошон үчүн мына азыркы муундарды караганда, мурунку муундар салыштырганда иммунитет өтө төмөн. Мисалы Жалда республиканский детский клиника бар. Ошол жерде тубаса баягы майыпчылык бөлүмү бар экен. Ошолор айтып атпайбы? Мурун союз убагында биз чай ичип жүрчүбүз дейт. Кээде баягы эги тырык майдачы болчу дейт. Азыр күнүгө 5-10 10га чейин жеткен майыпчылык, анан мурун биз билбеген окуган ушундуктар чыгып атат. Бөйрөгү жок, тигинчи жок, мунушу жок. 3 айда инсульт. Бул не деген? 7 айда диабет. Вот ошондой абалга кирип калдык. Себептери көп. Бирок 50% себеп ушул таза эмес жасалма азык, бузулган аба, суу. Мисалы азыр биз билебиз да, мисалы адамдын энеси улам такай өзгөрө эме жаңырып турат. Анан азыркы технология абдан машыгып кетти, керек болсо сыртындагы, кейпиндагы, түсүндагы, дамындагы, жытындагы келтирип берет. Бирок баары ичинде жазалма. Анан биз өзүбүздү алдап атырбыз, мындай даже чоң адистер бул мындай жазалма деп азыр белгилеп анык бере албайсыз. Ошонча тим эле технология эме өнүгүп кеткен. Бирок баягы денеге барганда, дене ошо биз жана жазалма оокаттан клетканы курат да жаңы. Айла жок, жасалма клетка болот. Ошон үчүн бара-бар тайып кетебиз. Өзгөчө азыр жаштар, бой көтөргөн кыздар, ал балдары эмнеден түзүлөт? Жанагындай жел, мындай жансыз оокат менен түзүлөт. Ошон үчүн тубаса жансыз, тубаса иммунитет төмөн. 3 айга жетип инсульттен бул эмне деген шоордук? 1,5 жашка чыкпай рак болуп атат. Себеби эч кандай жандуулугу, туруктуулугу жок денеде. Ал денеде эмнеден түзүлөт? Жанагы азыктардан. Азыктар баары жазалма. Ошон үчүн бул чындап айтканда биздин келечек муундарды биз балта чаап атканга барабыз. Бул шартты биз өзгөртүп, кайра туура жолго салбасак, биздин келечегибиз туюк болуп атат. Вот ушунун баарын эметип, ойго алып, анан биз ушундай бир топту түзүп, муну негиздеп концепция түрүндө. Анан элге, депутаттарга, бийликке сунуштайбыз деп чечтик. Чогулдук, баары туура тапты. Анан ошо где-то 18-20 адистин арасынан айтты, биз силерди колдоп турабыз. Бирөө такай иштеш керек да, муну күндөн күнгө көтөрүп. Вот ошондо Санжар Султанкулов, мен, анан Улан Адамалиев деген жигит, анан Дыйкан түзүнүн редактору болчу. Кесип чыккан ошондо. Ошо үчөөбүз түздүк, концепцияны жаздык, негиздеп. Анан тиги Санжар донор менен иштеп, фермер менен иштеп, ошол жагынан байланыш тажрыйбасы көп болчу. Улан жанагы муну жарыялаганга эметкенге концепция жагынан ушундай бөлүшүп алдык. Негиздеп концепцияны мен жасам, Санжар байланышы бар фермер донорлор менен, Улан жанагы маалымат жагынан, анализ жагынан да иштеп команда түздүк да. Себеби мындай жандуу аракетти, мындай жандуу тирүү, мындай ниети таза
бири-бирине ишенген топ болбосо мүмкүн эмес да, чындап айтканда. Ошону иштедик, анан нары бардык, бери бардык, бар айтты, силер кимсиңер, фамилияңар барбы? Тем более, биз как клуб катары болуп калганбыз. Ага эле жок, анан 11-жылы январда биз көз карандысы эмес эксперттик уюм түздүк, аграрный платформа деп. Ошонун негизинде анан биз концепция менен Мислихозго бардык. Ушундай анда Мислихоз жетектеген Төрөгүлбеков болчу. Айттык, азыр жалпы элдин өлкөнүн абалы кыйын. Бирок биз ушуна негиздеп өзүбүздүн жолубузду, өзүбүздүн ордубузду табыш керек азыркы дүйнөдө. Вот ушундай биз концепция жаздык деп, бул бир бет болчу. Анан ал окуп колдоду, туура деди. Мен муну туура таап атам. Анан биз айттык, анда биз меморандум кол коюп коелук. Бир кагаз. Анда биз түшүнүп атканбыз, ошо шартта министерствонун шарт эле жок болчу. Мындай реальный жардам берген. Бирок мындай бирибизди түшүнүп, биргелешип, макулдашып иштеген бул өзүнчө чоң эме да, ынтымак да. Мына частное государственное партнерство деп коет. Ошонун негизинде биз коомчулуктун күчүн, анын потенциалын, өкмөттүн күчүн биргелешип, мындай жылдырганга аракет кылдык да. Анан Майрамбек Таиров деген дүйнөлүк банкта иштеген жигит бар. Ошо айтты, биз жыйына катышып, силерде негиз бар экен, мен ушу шеф менен жолуктурайын деп. Анан шеф менен жолуктурду. Майк башталды, анан жардамчысы келип бизди парламентке чакырып деп, ал кетип калды, ордуна жардамчысын берди, референт. Ошо келип, аял экен, орусча жакшы сүйлөйт экен, окуп алып айтат, ушу кайсы өнүгүүнү айтып атсыңар, абалыңар мындай болсо, 20 жылдан бери баарын тоноп бүттүңөр, мындай реально айтпасаңар деп. Анан биз айттык, биз силерди түшүнүп атырбыз, технология жактан, акча актив жагынан биз силердин артта калдык, силерге жетпейбиз. Айтат, муну эмне жасасың? Биз айттык, бирок силер өзүңөрдө колуңарда болгон технология, акчаны биригип Кыргызстанда шартты түзөбүз десеңер, 1000 жылдан да түзө албайсыңар. Бул азыр биздин колдо мына азыр турат. Ошону ыгы менен көзүн таап иштетсек, биз өнүгө турган толук шарт бар деп. Анан кичине эмес ойлобуз, мен курчак айтып койдук. Жок, бирок ал калыс кабыл алды. Айтты, силер ошо өзүңөрдүн ордуңарды таптыңар деди. Анан биз айттык, бул жагынан азыр бүт базар экономиканы, базар өндүрүштү баскан бул конкуренция, берде бизде конкуренция эле жок. Анча-мынча Казакстандын жери бар, анча-мынча Тажикстандын жери бар. Болду. А так биз менен конкуренция болуш үчүн ушу биздикиндей чөйрө болуш керек. Мөңгүлөр, таса жер, аны эч ким кыла албайт. Ошон үчүн бул бизге Кудай берген, ата-бабалар бизде калтырган шартты туура таап, ыгы менен пайдалансак, биз ушу келечекке туруктуу өнүгүүгө өтүп кеткенге толук шартыбыз бар да. Анан ал жанагы дүйнөлүк банктын эмелери 2-3 донорго чалды, ушундай топ бар экен, идеясы жакшы экен, колдосо болот деп. Анан биз уже донорду кыдырып аракет кыла баштадык. Анан бир топ шартыбызда келишче областтарды кыдырдык. Анда айлык жок болчу, офис жок болчу, бирок ошо убакта негизи каржылаган бул Санжар болчу. Өзү иштеп жүрүп, айлыгын анан карызданып ишип, биз 4-5 областта ошо өз күчүбүз менен ушундай жанагындай семинар өткөрдүк. Анан жайзат кошула баштады. Бир област каржылап берди. Башынан биз Хелиотас абдан колдогон. Хелиотас бул швейцариялык уюм. Ал 2003 жылдан баштап биофермер, биохлопок деген, биобакта деген долбоорду өткөрүп аткан, жылдырып аткан ошондо. Анын жерде ошол убакта кызматкери Лидия Плюс деген абдан эметип, бизди абдан жакшы кабыл алды. Айтты, ушу биз мамно жергиликтүү шартта көлөмдө жылдырып аткан аракетти силер бүт Кыргызстан деңгээлине чыгардыңар, как концепция катары. Ошо абдан ырас кылдыңар, бул келечек, жалпы дүйнөнүн жүзүнүн келечеги ушу. Анан ошолор колдоп берди. Анан биз бир күнү Санжар айтат, берде бир абдан бышык чарба бар, ошону көрүп келбейликпи деп. Анан бардык көлгө, Тепке деген жери бар экен.
Ошол жерде Аскар Жанияков деген фермер болчу ошондо. Барсак чын эле бышык экен да. Аты да бар, жылкылар да бар экен. Азыл тукум мүйстүүлөр бар экен, кой бар экен, ишил баары бар экен да. Талашык да бар экен, арпа, бугдай, багы да бар экен. Ушундай бир ушу биздин Кыргызстанда жердин шартын туура пайдалансак ошондой деңгээлге жете тургандай экен да. Өзү да бышык абдан мындай иштин көзүн тапкан киши экен. Аны айттык ушундай ушу органика жагынан биз эметпейлик деп. Анан айыл экөө Аида нары бери ойлонуп айтты, макулбуз, биз да ушуну эметелик деп. Анан ошонун негизинде биз биринчи региональный учебный центр ачтык. Тепкеде Агрейный Кенч деген ошонун негизинде. Ошол жерде областной семинар өткөрдүк органика жагынан, анан кийин региональный семинар өткөрдүк ветврачтарга. Жана мал оорунун жагынан. Бүт ошо фаунун чоң адиси келген. Ал келип, жерди көрүп, алдан суктанып, силердин жериң ушундай экен, мен үблүн алып өсүп деген Ганадан экен. Ошо мен буйруса үблүмен келгенге аракет кылам деп. Ал айтты. Ишилип ушундай биз эметтик. Анан бир топ бөлөк уюмдардан келе баштады. Фермер өсүп бизге келе баштады. Бөлөк НПОлор, Ассоциация лесоземлепользователей, Агролит баары бизге ушу биздин идея кошулуп, талкуулашып, абдан мындай жакшы мындай энергия түзүлүп калды. Анан биз кыдырып чыктык биринчи областтарды. Семинарды өткөрдүк, тааныштырдык, кандай экен, бул келечектүү экен деп. Анан аягында биз ошо кыдырып жүргөндө мындай өлчөп көрдүк. Чын эле Кыргызстанда органиканы жылдырыш үчүн кандай негиз бар, кандай шарт бар. Анан көрсөк, алыскы жак баары эле таза экен. Мисалы биз Толукка бардык, Токтогул районуна, анан сурадык, айыл экен, алыс экен. Сурадык, химияны колдонуп, жок колдонбойбуз. Акыркы жолу 2000-жылы келгенбиз дейт. Эмне токтотуп койдуңар? Бир чет акча дейт, кымбат. Андан тышкары биз күзгү соода сатыктан калган карышкөнү ороого түшүп коебуз дейт. Ороодо жазга чейин уже жатпай февралда чирей баштайт экен дейт. Муруп караганда мындай сапатын жоготуп коет экен. Анан дагы бузулду дейт. Химия колдонгондо. Анан ойдум бизге эмне керек? Эди чоң бизнес кылбайт да баягы. Өсүнө туугандарга анан калганын ашык барып базар сатып. Анан жерге да булгабайбыз дейт. Ошентип байкасак, ошол убакта Кыргызстандын 50% фермерлери ошо өздөрү аны билбей органика мурункудай эле өсүүбүзгө. Азыркы бул эме азыркы тил менен бул органика деп коет. Бул органика деп өздөрү таң калып атканда, чындап айтсам бул эмнени дагы билбейт. Азыр органика деп сертификация бул баары батыштан келген ыкмалар, батыштан келген сунуштар. Себеби тиерде алар баарын химияларга чылап, ошонун зыянын тартып, көрүп, айда жок, башта да бул болбойт экен деп. Жок дегенде биз таза өндүрүштү баштайлык деп. Анан ошо 93-жылдарда Евросоюздун анда 11 мүчөсү, 11 өлкө болчу. Ошолордо биз мындай муну органика деп жылдыралык деп ылгаса, таза жер жок экен, 11 өлкөдө. Анан айда жок, Никарагуадан 6000 гектар аренда кылып, ошол жерден баштаган. Ыкмаларды эметип, өнүктүрүп. Анан азыр эле мисалы сертификат деген эме бар. Сертификаттын талабы 3 жыл эч кандай химия болбош керек. 3 жылдан мисалы сен мурун химия пайдалансаң, анан органика өтөм десең, анда 3 жыл токтотуп химияны. 3 жылдан кийин сеники таза органика болот. Ага чейин переходной деп коет, өткүл. Бул Европанын талабы. Аны көбү түшүнбөй айтат, бизде да ошону талап болуш керек. Жок, бизде мисалы сен химия колдонсоң, анда туура. Бирок бизде азыркы шартта 50%дай аянттын баары химия көргөн жок. Бузулуп калган, баягы жердин кырчыгы начарлап калган, бирок всё равно органика. Анан муну ширлей издеп, негиздеп беришсе болот. Бизге ошо батыштан келген аксакал Бруно Деприер деген айткан, силер өзүңөрдүн шартыңарды көрбөйсүңөр. Бул биздин шартыбыз. Чындап айтканда 3 жылдан кийин дагы терде баары булганган дейт. Бирок биз 4-5 жыл болуп койсок, анда ошо бул наркы өтө жогору болуп кетет, эч кандай маанисиз болуп калат. Ошон үчүн биз 3 жыл деп койдук дейт. Астерде азыр эле баары таптаса дейт.
Ошон үчүн силер биздин шартка карабай өзүңөрдүн шартыңа ылайыкташып, мыйзамды өзүңөрдүн шартыңа жараша иштеп чыккыла деп ал ушунус берди. Ал калыс ушул сунуш. Анан ошентип биз эметтик, бизде ушундай потенциал бар экен. Анан баарын кыдырып чыктык, донор бизди абдан колдоп, фермерлер бизди колдоп, батасын берип, анда эмне айлык жок, бирөө каршы көрөт, бирөө алмай берет. Бышыктар ийин салып коет, ушинтип биз 2,5 жыл жүрдүк. Муну эми бизде бир топ сунуштар болгон, мындай проектке илинип каласыңар, айлыгы бар экен деп. Бирок ага алаксып калсак, беркини колдон чарып жиберебиз деп биз жок, муну көз жумуп чыдашыбыз керек. Ушуну бир улуттук деңгээлге чыгарып, негиздеп, түстөп бир түртсек, анан уже өсө катышты ойлосок болот дейт. Ошентип иштеп чыдадык 2,5 жыл. Анан жанагындай биздин көз карандысы эмес эксперт уюмунун юридикалык статусу жетпегенден кийин биз туура таптык, Кыргызстанды бүттөлеген, баарына мындай чатыр болгон, баарына көмөк көрсөткөн бир уюм керек деп, анан биз 12-жылы федерацияны түздүк. Кыргызстан органика кыймылынын федерациясы деп, ошо бүт органика тарапта иштеген уюмдарды, фермерлер бириккен уюмду. Октябрда 10 жыл болду. Биз ошо федерацияны түздүк. Декабрда биринчи форум өткөрдүк. Анда концепцияны иштеп чыгып, ошо 10 негиздөөчү 10 НПО ошону уюштуруп берди. Арчылар бар. Негизи айчарба жагында иштеген уюмдарда. Анан биринчи форум өткөрдүк. Биринчи форум эл аралык деңгээлде болуп калды. Биринчи Швейцариянын элчиси катышты. Андан мурун элчи жок болчу. Өкүлү болчу. Анан Түштүк Кореянын элчиси катышты. Түркиядан Айчарба министринин бөлүм башчысы атайын ошо форумга катышам деп учуп келди. Биз Түркиянын элчисине барганбыз да. Анан айтты, силердики алдынан келишиптүү экен. Бул чын биз баары бүк Кыргызстан ошо биздин да тарыхысында башаты, каныбызына башаты, ушул жагына, бул жагына деп анан чакырып, жанагыны учуп, катышып, кайра учуп кетти. Айчарба департаментинин жетекчиси. Анан тиги IFAM Global'дан аткаруучу директор келди, ал сүйлөп берди, Маркус Арбенс деген. Жана Бруно Деприге катышты, Италиядан келип. Иштеп айтты, баары Казакстан, Тажикстан катышты. Бул чоң мындай деңгээлде болду. Ошол биз биринчи ярмарка уюштурдук. Таза азыктардын ярмаркасы Тарых музейинде. Ишилип жакшы эле болду. Анан ошондо биз мурун жазган ошо биринчи форумда биз кыймылдын конституцияны кабыл декларация. Ошо декларация биз негиздеп чыктык. Биздин көз карашыбыз, биздин ошо айтып аткан сөзүбүздүн негиздерин далилдеп, анан биздин баягы жаратылыш жагынан мамиле, саясий жагынан мамиле, теги коомчулук жагынан биздин кандай көз карашыбыз, ошону биз жарыя кылып бекитип койдук. Ошо. Анан ошонун негизинде аракет башталды. Анан биз ошону ойлогонбуз. Биз федерацияны түзгөндөн кийин IFAM Global'дын мүчөсү болуп калдык. Анан эмки жылы, 13-жылы биз экинчи форум өткөрдүк. Ал дагы уже Монголиядан келип калды. Экөө тең эл аралык деңгээлде болду. 7-8 өлкөнүн өкүлдөрү келген ошондо. Анан биз ошондо көп тараптуу меморандум донорлор менен, Айчарба министри менен кайра жаңыртып түздүк. Ушундай биз ушул багытты биргелешип биз жылдыралык деп. Анан ошондо IFAM Global'дын президенти келди. Австралиянын фермер экен, Андрей Ле деген. Анан ошо айтты, азыркы күндө IFAM Global'дын эң бышык мүчөсү силерсиңер дейт. Ошон үчүн биз концепцияңар да жакшы экен, биз силерди толук колдонго аракет кылабыз деп. Анан биз айттык, ошо биз жана жок дегенде Борбор Азиянын өлкөлөрүн бириктирип, ошо уюмдарды түзсөк. Колубуз келбейт, бирок мындай жалпы мурунку СССРдин өлкөлөрүнүн ошо органика жагынан уюм IFAM Евразия деп түзсөк деп. Алар колдоду. Колдойбуз, ошо абдан келечекте эме деп өзүбүз ойлоп жүргөнбүз дейт. Кантип ошо орус тилинде жүргөн өлкөлөрдү биз кандай биз ошо эметте катыша алабыз деп. Анан 14 жылдагы эме уже наркы жылы биз өткөрдүк, 3-форум.
Прибалтикадан бөлек бүт өлкөлөр келди. Биз Молдованы унутуп калыптырбыз. Анан интернет алар өстөрүп чыкты. Ай, биз там мурун сайыста болчубуз. Биз унутуп коебуз. Алар да келди ушул. Ну, чечип калып алдык, Айфа мира түзүлсүн деп. Бирок тилекке каршы эмнегедир ошо эмени Швейцария колдоп берген. Ошо Башаттын ошон дагы кандай башында аракетин анча каржылап берди. Бирок тилекке каршы ар кандай себептерден чото албышпай калды. Султан агай, сиздердин кыймылы эмне иш кыласыздар? Биздин кыймылы бир жети биз концепция жагынан негиздеп бердик өкмөткө. Вот ушундай, бул Кыргызстандын келечеги ушул. Себеби мисалы азыр кандай экономия чарбачылык тармакта албайлык, той кен болобу же ал баары жаратылышты бузат. Жаратылышка зыян таасир келди. Органикалык жаратылыш сактайт, наоборот бекитет. Бул бир. Экинчи жагынан биз ошо органик эмесек, бул жаратылыштын чөйрөнүн бияртүүлүгүн сактап күчөтөт. Азыктардын сапатын жогору кылып берет. Анан ден соолук иммунитетти көтөрөт. Ошо. Анан соода саттык жагынан муну ишин эгөсүн таап иштетсең, бул чоң пайдалуу нерсе. Жок, анан сиздердин кыймыл кандайдыр бир жанагы дыйкандардын түшүмүнө бул органикалык жактан таза деп тастыктап берип эл аралык деңгээлге чыгара аласыздарбы? Вот ошону биз аракет кылып атырбыз дагы эле. Бул татаал аракет. Бул бир чети. Баягы өзүңөр билесиңер, Союз убагында 400 колхоз совхоз болчу. Союз таркап кетти, 380-420 миң жеке чар болуп калды. Баары чачылган. Мисалы, бизден Россиядан келди бизнесмендер. Ой, Союзиңер укмуш тиякта силердин Кыргызстандан барган кишилерден көрдүк. Мага жок деген 10 миң тонна таап бергиле. Биз айттык, биз 10 миң тонна бар, бирок баары чачылып жатат. Бирөөдө жарым тонна, бирөөдө 300 кило, бирөөдө 10 тонна. Вот ошо биз кооперацияны жоготуп койдук. Ошо бизде көлөм жок болуп атат. Мисалы, туруктуу соода саттыкка биз бир чети көлөм керек, экинчи сапатты тастыктаган кагаз керек, сертификат деп коет. Көлөм да жок, сертификат да жок азырча, азыркы убакытта. Ошон үчүн биз анан бизде переработка жок. Мисалы, биз Союз убагында Айыл чарбанын салымы ВВПга где-то 60% ченттер, азыр 15%га түшүп калды. Ошол эле жер, ошол эле эл, ошол эле аянттар, бирок 400 түшүп калды. Себеби ретсиздик болуп калды. Баары бөлүп койдук. Бул эми ачык айтканда азыр мына үрүш берип койду. Бул абдан ката, чоң ката болчу. Себеби мына азыр өсүүнү билесиңер, бул мындай мен көп дагы ойлонгом. Анан 93 жылы мен Таласта жүрчүмүн. Теги дүйнөлүк баттын адиси келген Таласка. Айыл чарбанын реорганизация деп. Күнүгө кетет, кыдырып келет, гостиница токтойт. А мен ошо гостиница иштеген тааныш балам бар болчу, Арыч. Ошо мен барып сүйлөшүп аттым, ал келип калыптыр. Кечинде. Анан жана тааныш балам өсөм болчу. Анан Германияга кетип калды. Немис болчу. Өсү түү Голландия экен. Тиги да голландец экен. Анан ошо жагын экөө сүйлөшүп калды. Анан тиги сурап атат, жанагы Паша деген жолдош балам. Ай, Гельмут, ушундай сен ушундай сунуштап атышсың, тиги фермерге тарагыла деп. Мунун качан туура жыйынтык болот, качан булар жыргайт. Анан ошо кичине балык жеп, арак ичип кичине кенен бош болуп айтты. Ай, булар эч качан турбайт. Анан тиги таң калып калды. Эмне үчүн ушундай сунуш бересиңер? Ой, азыр бизди Кытай басып атат, Европаны. Кытай басып атат. А булар бутка туруп келсе, анда биз окшойбуз деп орун калдырып. Ошо атайын булар имиштеп, ошо ачык айткан ошо. Себеби чын эле мен айтып атпайм, мына азыр 60%дан 15%га түшүп калды биздин салымыбыз, айыл чарбанын салымы. Эмне үчүн? Ретсиздик, эл бөлүнүп калды. Мына анан эл бөлүнгөндөн кийин же чоң техника колдоно албайсың. Мунун түшүмү да азайды.
мурун ар бир колхоздо 2-3 агроном бар болчу, 2-3 ветврач зоотехник бар болчу. Баарын реттеп, ыгы менен, тартып менен аракет кылышты. Ошон үчүн жыйынтык болчу, көлөм да болчу. Азыр анын бири жок. Анан биз айла жок, ошо биздин эметкен аракет кылып аткан ошо кооперация. Кооперация жылбай жатат. Ар бир үйүрүшүн кучактап жатат, жылбайт. Эч кимдин бириккиси келбейт. Ал жер эмне болуп туура эметип атырбы, туура эмеспи, анын иши жок. Эптеп септеп меники деп отурат кучактап. Келечекти биз жоготуп атырбыз. Вот ушу мамилени, ушу саясатты кантип өзгөрүш керек, ошо чоң маселе да. Муну чындап айтканда Союз убагында СССРга бир топ өнүккөн чарбаларга батыштан, Голландиядан, Бельгиядан фермерлер келчү, тажрыйба алмашабыз деп. Аны айткан, тиерде биз дагы айры жок кооперативге өтүп атырбыз. Себеби кооперация болгондо көлөмү да бар болот экен, биригип кыйынчылыкта көтөргөн оңой экен, керек болсо кымбат адисти жалдаганда шарт болот. А так өкмөттөн же эмеден, банктан бир кредит алганда уюмга жеңил жол менен тиет экен. Ош судалар, кредиттер. Биз анын баарын жоготуп койдук. Бул чоң маселе. Экинчи маселе, бизде мисалы айыл чарбанын азыктары бат басылат. Өзгөчө нукра, жакшы сапаттуу эмелери азыр бар. Консервант ГМО деп коет. Ал жата берет, бирок ал жансыз да, зыяндуу азыктар. Анан чири жата берет. Бирок бул дене барганда ичинен талкалайт. Анан жанагы азыктарды айылча азык сактаганга шарттар керек. Мурун ар бир колхоздо овощехранилище болчу. Алар сактап, баягы плодо базаларга тапшырып, алар керектүү шартты түзүп, азыр андай бар мурункулар, калды. Анда бирөө менчикте алган. Иштебейт. Мисалы биз ошо 4 аймакта Талас нарында 17-18 биз 12 тонна сертификат берилген органик чеснок өндүрдүк. Анан ошо алар 17-июлда жок, күзүндө экти чеснокторду. 18 уже өсүп баштаганда, жасында мен Орто Сай базарга барсам, ошондо биздин Кыргызстандын чесногу 750 сом болчу килосы. Кытайдык 520 сом болчу. 6 айдын ичинде августка 15 сом чыгып калды. Бул базарда. Анан 12 тонн чыгып калды. Же сактанга шарт жок. Ошон үчүн экинчи маселе бул логистика. Шарттарда сактанга эметкенге, мисалы бизде бар жана военто чоң. Бирок ал чоң бош турат. Муну мини логистика болуш керек. Мисалы 1 айга же 2 айга бир логистика ошондой. Ошондо биз сактап, өз немесин эметип, анан жакшы түшүмгө айланса болот. А так чыгып атат мына кайсы 5 жыл мурун биздин 2 айда 400 тонн карышкы чыгып калды. Жатчы каптап тышталып өтпөйт, наркы түшүп калган. Ошол эле убакта бир жерде карышкы муктаж өлкөлөр, элдер көп да. Могу органиканычы биз азыр айтып атабыз, кыймылда жүрүп атат, бирок анын көлөмү аз деп атабыз да. Бир жолу айыл чарба министрлигине келген бир конок менен сүйлөшүп калсам, бул энтузиазмдын деңгээлиндеги эле иш дегендей сыяктуу сөз кылган да. Себеп дегенде анчалык көлөмдү чыгарыш үчүн биз элдин бардыгын ошол нерсеге кириштиришибиз керек. Анан элдин баарын чарбасы жосом ошол аз көлөмдү чыгарганга эч кимдин кызыктары эмес. Андан көрө килеген аймакты пестицид жанагы жер семишкичтер менен көп көлөмдө чыгарып туруп, ошол бизнес кылган жакшы деген сыяктуу сөз айткан да. Эгерде элдин келечегин, дүйнөнүн, адамзаттын, жосом кишинин ден соолугун ойлой турган болсок, бул негизи келечектүү иш да түбүндө. Анан биз канткенде ошол көлөм жагындагы башканы колго ала алабыз, жосом жолго сала алабыз да. Бул мындай да, азыр көп эле даже өкмөттүн деңгээлинде саясат түзүп атканда биз мына өткүл кызга менет кызыкчылыгын алдына коюп атырбыз да. Эптеп септеп азыр эметип акча таап элди тынчтырып коюш керек. Келечекти биз жоготуп атырбыз. Себеби быйылкы маалымат, оондун маалыматы, акыркы 50 жылда биз 70%, дүйнө жүзүнүн 70% экосистеманы талкалаптырбыз. 30% да калды. Кайра калууна келбейт. Кайра калууна келип алдан кыйын. Мисалы өзүңөр билесиңер, Япония 70 жыл алдан өнүп кеткен. Тим эле өнүгүп Япония деп калганбыз.
Бирок ошондо Сейди Цуцуми деген ошонун Япония өнүгүүнүн башатында турган бир чоң ишмер, бизнесмен, ал айткан, японская экономика чудо обернулась экологической катастрофой. Жана Япония жанагы материк менен Япониянын аралдарынын ортосунда японский деңиз бар. Айтат, биз аны 3 жыл өлтүрүп койдук дейт. 300 жылда мүмкүн өзүнүн мурунку калыбына келет, а мүмкүн келбейт. Талкалап коюшпат. А бирок ошону кантип калыбына келиш керек? Мага Эмиль Жапар Шукуров айткан, Кыргызстанда 7 экосистеманын 4,5 соо деген да, более-менее. Бөлөкөлүк караганда биз жандуубуз деген. Бирок биз аны жоготуп коебуз деген. Ошо айткан, Кыргызстандын эң чоң артыкчылыгы, келечектеги артыкчылыгы бул чөйрө. Толук кандуу чөйрө. Себеби ушуну биз таянсак, келечекте дүйнөнүн бир топ өлкөлөрү кайра айла жок, кайра жана таза азыкка келет, таза чөйрө келет. Ошондо биз ошолорго планетарный биопитом, биорезерват боло алабыз. Бул чоң артыкчылык. Мисалы, өткөн кылымдын 20-30 жылдарда Вавилов деген академик, генетиканын негиздөөчүлөрүнүн бири бүт дүйнө жүзүн кыдырып генетический банк чогулткан. Ал Ленинградда, Санкт-Петербург турат. 3 эле имарат. Бирок азыркы ошонун наркы $8 триллион. Азыркы наркы. Ичинде болгон жанагы бул жандын өзөгү да эге бер, чыга берет. Мисалы, канча кумтор керек ошого теңиргенге? 8 триллионго тең канча кумтор керек? Себеби ошо генетический банк эч ким же кыла албайт, а жаратышы жок, жоготуп койгонбуз. Ошон үчүн Кыргызстанда ошондой шарттар бар. Ошону биз туура түшүнүп, жана кенибиз бар, туура, байлыгыбыз бар, бирок ал кен бир чукуп койсоң ошо менен жоголуп калат. И ошол убакта биз бир топ мөңгө бусуп атпайсызбы? Мына азыр далилип чыгып атат. Биз кумтордон тапкан кирешеси экологияга келген зыянынан аз экен. Азыр эксперттер айтып атат. Анан биз ошонун эме зыянын көбүнчө биздин урпактар көрөт. Аларга биз эмне таштап атабыз? Ошону ойлош керек да. Ошо мына бала күтөбүз, айланага калай деп кучактап өбүз. Чындап айтканда аларга биз кандай кам көрүп атабыз? Аларга кандай шарт түзүп берип атабыз? Ошону биз ойлонбойбуз. Бул мурун ошо любой элде, даже жаратылышта айбандар эң биринчи өзүнүн эмесин кам көрөт. Мисалы, бөрлөр тиги бирдекени алып келет да, алар аны аш кылбайт, жута берет экен. Анан келип бүркүп берет балдарына. Балдар тойгондо аны өстүрүп жейт. Көрдүңөрбү? Биринчи кам балдарда. Биз андан төбөн түшүп кетпедикпи? Вот ошо бул жагынан суроо жаралат. Биз өзүнүн келечегибизди кыйып атырбыз го деген. Ошону биз ойлоп, аны конституция жазып, бүт мыйзамдарды бекитпесек, бул талкалап коебуз. Бир паста эле. Күнүмдүк кызыкчылык эме ошого азгырынып, ошого алек болуп эле, анан биз муну качан жоготуп билбей калабыз. Булардан курчмас. Султан агай, сиз жана айтпадыңызбы, бизде эл химияны, химикаттарды колдонбойт экен, колдонуп көрдү, бирок анын пайдасынан зыяны көп экенин түшүнүп азыр колдонбой калды деп. Бирок жерлерибиз начарлап баратат, азык жетпей баратат. Мына ошого карата камылга, мисалы, кээ бирөөлөр жанагы био эмне деп сөл жандарды өстүрүп аракет кылып атышат да, биогумус деп. Анан ошол сыяктуу нерселерди да сиздер изилдеп, иликтеп, анан элге түшүндүрүү, үгүттөө иштерин жүргүзүп атасыздар. Ошо федерациянын силер сурабадыңарбы? Федерация эң негизги жумушу ушунун баарын түшүндүрүп берүү. Адистерди чогултуп, аларга мунун маалыматты тапшыруу, керек болсо көрсөтүү практика түрүндө. Анан айыл чарбанын өзгөчө таланчылыкта кандай шарттары бар? Бул жердин кырчын сакташ керек, күчөтүш керек. Кантип? Берки айыл чарбада химия менен эметип атат. Бирок химия заттар бул жасалма. Мисалы, азыркы эң мындай өнүккөн, жакшы анан сапаттуу чыгарган химиялык жер семиткичтер ашып кетти 32%га чейин сиңирет өсүмдүккө. Калганы топуракта калат. Себеби анын структурасы бөлөк.
жаратылыштын өсүмдүктөрдүн анан жасалма химиянын заттарын бири-бирине районда баягы компьютерге туура эмес коюп койсоң кирбейт го. Ошо туура кирбейт экен. Ошо ашып кетти 32% сиңирет. Калганы калат. Сууга тиет, баягы күн ысыйт. Ошондо суу күн таасири менен алар бөлөк химиялык заттарга айланып, кислотага айланып кетет. Ошол жерде топуракта жаткан өсүм жаратылыштын кыртышын бусат кислоталар. Андан тышкары бир тобу газга айланып, жанагы парниковый эффект берип атпайбы? Аны эч ким айтпайт, аны эч ким унчукпайт. Себеби бул чоң бизнес. Чоң бизнес. Чындап айтканда, бизде Кыргызстанда толук шарт бар. Өсүүсүн жерибизди кыртышын түстөгөнгө. Химия нефть чыга электе, химия эмнеден чыгат? Нефттен чыгат негизи. Нефть чыга электе бүт дүйнө жүзү агророды деп койчу. Агророды. Бизде Жалал Абадта бир топ жерде бар. Бирок более менее изилдеген Жалал Абадта. Бул эмне деген? Багы өз убагында планета түзүлгөндө канча миллиард чоң океан болгон. Ошо океанда жүргөн жаныбарлар кут-кумурскалар өлүп тиги түбүнө түшө бергенде ошо тапталып калган. Азыр Жалал Абад ошо көтөрүлүп тоо болуп калды. Ошол жерде карий да бар, фосфор да бар, марганец да, бүт микроэлементтер бар. Аны өз убагында академик Бакиров, геолог, негиздеп берген. Ал ошону майдалап берсе, ал жаратылыштан чыкканда, ал толук сиңире алат өсүмдүктөр менен. Бир чети анан дагы жана зыян берген чоң оор металлдар ал сорулат экен да. Ошондой таасири бар. Андан тышкары муну малга берсе, ошо заттар, микроэлементтер көп, малдын ашкасаны баягы тоютту сиңгенге абдан жардам берет экен. Сүт көбөйт экен, күнүмдүк баягы салмагы көбөйт экен, жанагы этке эметкен малдын. Бул жагы да бар. Ошону иштеш керек, ашып кетсе алар жүргөн канча ушу алар бир 20 жылдай болуп калды ошо проект долбоор менен. Барып ушуну иштеш керек деп. Бул тиги малчылыкка да таасир этет, талаачылыкка да таасир этет. Болгону бир 40 ашып кетсе 45 миллион доллар экен. Бир да өкмөт аны карабай койгон жок. Себеби терде мындай бөлүнө турган эчтеке жок. Андан көрөк биз чоң химия завод салсак, тердеги шапкасы бар, тигинси бар деп ошону качырып атат. Мына 20 жылдан бери турат ошо шарт, колдонбой. Андан тышкары бизде мындай азыркы органиканы күйүп бышкан бир топ эместер бар. Мисалы Экоагро деген компания бар. Ал абдан мындай бышык, абдан сеңимдүү жер семирткич чыгарып атат. Ошо жер семирткичтин таасирин уже Чехиядан, Россиядан, Туркиядан көрүп таң алып калышты. Ушундай ал бок эме, малдын богунан чыгарылган заттар, бирок абдан иштетип чыккан. Мисалы Германия Siemens деген чоң компания бар, абдан өнүккөн. Алар кызып калды. Биринчи изилдеп көрүп айтат, бул мүмкүн эмес мындай жыйынтык. Бирок биздики мына балдар чыгарып атат. Андан тышкары Real Organic деген компания бар, алар чыгарып атат. Өсүм бар, биздин сырьёдон органикалык заттар чыгат. Алардын сертификаты жок. Мисалы Экоагро бар, европейский сертификат. Эконат деген бар, гөлдү чыгарат. Аныкы бар. Ушул бизде толук шарт бар. Просто ага көңүл буруш керек. Бирок азыр мына өз убагында Акаев айткан коррупция тиги ак үйдүн 7-нчи этаж чыгып кеткен, андан бери канча жыл? Ошол эле. Баарын табырлап калды. Мына мисалы азыр ушул Айчарбада өзүнчө монополия болгон бир мындай тармактар бар да, мисалы үрөндү, урукту алып келгенде башка алып келген баарын Голландиянын уругу, Голландиянын дашкасы тиги бу депчи. Анан алардан чыккан данды, жосун данегин, уругун кайра эксең чыкпайт экен да. Бул кайсы бир деңгээлде көз карандылыкты айтып турат да. Ушул саясатты, ушул нерселерди жолго салууда биздин мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Толук бар. Мисалы өзүнө бизде федерация уюштурганга 10 жыл болду. Андан мурун баягы жалпы аграрный платформада канча жолу Россиядан кайрылышты. Биз Орловский областтан, Новгородский областтан, бир топ областтардан өкүлдөр. Мурун биз Эспорсет Люцернин уругун, Карабайдын уругун силерден алчу элек. Кызылчанын уругун силерден алчу элек. Алдан жакшы урук болчу деп кайрылып атат. Ошону бир кайра биз баштабайлыкпы деп. Союз убагында Кыргызстан бүт союзду жанагы Эспорсет Люцерни Кызылчанын уругу менен камсыз кылган. Себеби биздин шартыбызда
абдан бышык болот экен. Алар өстүп айтып атат. Силердин урган абдан бышык болчу дейт. Ошону кайра жандандырбайбыз деп сунуштаганда, бирок азыр мындай үйрөн чарбалар жок да, жок калды почти. Алда чоң мындай зыянда чындап айтканда. Өзүбүздүн колубузда мунун баарын эмдесек болот. Мына Япон проектиси менен азыр бир топ өсүмдүктөрдүн жашылчанын үрөөнүн өндүрүп атат. Япониянын сунушу менен. Ошо үрөөндөрдү Японияга берип атат кайра. Биздин шарты бурук андан бышык болот экен. Себеби жандуулугу көп. Все-таки баягы мөңгүн суу. Мындай да биз азыр мисалы стандарттарга анча мынча бир 5-6 көрсөткүч бар. Чындап айтканда жаратылышка көзгө көрбөгөн, аппаратка илбеген канча шарттар бар. Аны эч ким билбейт. Бирок ал бар, ал негизделет. Ошон үчүн мисалы мурун жана Кара Бата спирт заводунун директору айткан, баягы биз выставкага катышабыз дейт, спирт менен. Биздин спирт такай 6 миллион алат дейт. Анан көрсө биздин суубуздун таасири ошондой экен дейт. Анан Россиядан бир топ компаниялар айткан, биз будайды берелик силерге. Генет берелик силердин заводуңарды. Силер ошо сууңар менен бизге спирт бересиңер деп. Вот ошо биздин жердин шартыбыз. Муну туура таап менен пайдаланыш керек эле да. Ого, Европага чыккан кишилер айтат да, дүкөндөрүнө кирсек, иттин оппок шошу, бирок 2 башка баада турат. Бириси жанагы фермада багылган, баягы бордоп багылган, экинчиси кичине ары бери бастырып, талаада багылган эти депчи, 2 эсе кымбат депчи. А бизде мисалы азыр ушунча талаабыз турат, тообуз турат, бирок жеген этибиз жанагы бордоп багылган, дарыланып, жемеле гүлтүйгөн букаларды ошолорду жеп атабыз да. Эми мурун кыргыздар эркек малынын этин жечү эмес. Денин бузуп койт деп койчу, ошо аялдарга, жаш балдарга. Азыр баары эркек мал. Бул бизнес карап, бул ден соолукту ойлогон эч ким жок. Акча. Вот ошо биз акчага алданып калдык да. Но мына фермер, жөнөкөй фермер тытып атат, ишип эптеп бүгүн пайдасын көрүп калган. Келечекти ойлогон киши жок. Жаратылышта айбан келечекти ойлойт, өзүнүн баягы деңгээлине жараша. Биз андан чыгып кетпедикпи? Эми бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Ушу уктуруубуздун соңунда бизди угуп аткан радио каармандарга эмне деп айтат элеңиз? Кеңешиңиз? Азыр чындап айтканда жалпы адамзат, жалпы дүйнө чоң мындай ылгоонун алдына ылгоого келип калдык. Бул жаратылыштын ылгоосу. Биз азыр ар кандай жыйын өткөрөбүз, булуттук деңгээлде, эл аралык деңгээлде ар кандай стратегия түзүп атабыз, ар кандай индикаторду көрсөткүч иштеп чыгабыз. Бирок биз ошол убакта унутуп атабыз, биз жаратылыштын бир тыпыныбыз. Жаратылыш бизди жараткан, өзүнүн бизге программасын берген. Анан ошо программадан тайып биз бөлөк жалган программа өтүп кеттик. Күнүмдүк кызыкчылык, жеңил убакыт деп. Ошо Кыргызстандан дагы бир, кыргыз элдин дагы бир чоң артыкчылыгы бар. Эмнеде? Биз Кыргызстанда дагы када салып жандуу. Бир топ кемип калды, бир топ тепселенип калды, бирок өзөгү жандуу, өзөгү бар. Мындай алганда Кайра түздөп кетсек болот. Болот. Себеби азыркы абалды оңдош үчүн технология жардам бербейт. Акча да жардам бербейт. Азыркы шартты түзүү үчүн биз мурунку башынан бизге берилген баалык маанилерге таянышыбыз керек. Вот ошо када салт ошону сактап калган. Биз айтабыз, када сал буга илгерки уже унутуп коюш керек. Чындап айтканда када салт деген бул эмне? Адамзатка башынан берилген бул жаратылыштын негизинде турган мыйзамдарды биздин күнүлүк шартка ылайыкташкан эле түрү. Ошон үчүн эле айткан када салт элден өйдө. Ошону кайра жандандырып, биз ошону туура ордуна коюп койсок, калган экономика түстөлүп калат, бири-бирибиздин мамилебиз да түстөлүп калат, үй бүлөбүздүн калыбына келип калат, адам да сыйланып калат. Апаларды, эжелерди биз улуу тутуп калабыз. Экология бул жерене да, биз аны капитал деп айтып атабыз. Природный капитал. Бул жерене, кадимки эне. Ошонун баарындай тереңирээк ойлоп, мындай күнүмдүк кызыкчылыктан башты көтөрүп, кичине келечекти карап, муундарды ойлоп аракет кылсак, ошондо биз түздөп кетебиз. Чоң рахмат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Жакшы ой максаттар бар экен, ошонун ишке ашышына тилектешпиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат.
Урматтуу радио каармандар, сиздер уккан Башат программабыз болду. Биздин бүгүнкү мейманыбыз Кыргызстан органикалык кыймылынын негиздөөчүлөрүнүн бири Султан Сарыгулов болду. Эфирде Мирхамит Токтогулов жана мен Назира Абдукаимова алып бардык. Саламатта болуңуздар.